Assalamu alaikum. Ben uçup hala koyunda otkalım. Sebep Prezident şaylıda özüm kandidaturamı alıp sadece park işlep bergenlem. Anan Kamşek Taşıyıf'ta özüm inim. Anan ökü iki şak bolu otkandan yine uçup hala koyun desem türdü özünün serepçesi esiptegenleri жазышып атат, сүйлөп атышат. Анан мен де бир өз сөзүм айтып коеюн деп атат элем. Басымды көпчүлүк натыйжаны карап атат, түпкү тамырын карап айтат. Эки дос наразылашканы эки жек болгонунун себеби 2021 жылкы конституцияда. Ага чейин мен ачык эле колдоп жүрүп, аны интернетте тапсаңар болот, мен сүйлөгөндөөрүмө. Парламенттик республикадан баш тартышыбыз керек. Садыр Жапаровду колдойм, президенттик республика болуш керек деп. Президенттик республикада президент бардык нерсе үчүн жооп берет. Аткаруу бийликтин чокусунда да президент турат. Бирок алтын чакырса депутаттар кетпей, бир жыл ашчы отуруп, анан айланасындагы юрист сөрөйлөр Садыр Жапаровду туура эмес багытка буруп салышкан. Кандай туура эмес жолго? Сиз дейт президент болуп кала бериңиз дейт. А өкмөттү премьер-министр десек болбойт, анда сөзүңүз каршы болот деп туруп, кабинет министр төрагасы деп коебуз. И бир мезгилде администрацияңыздын башчысы болот деп туруп. Таптар туура эмес, ошондо мен эскерткенлем. Андай интернеттен тапсаңар болот. Садыр иним туура эмес болуп атат деп. Мен конституциянын долбоорун жазып, пикирлештерим менен мына ушул конституцияны сунуштайт элем деп туруп, президент республикасында болуш керек десем, Садыр иним айтты, сиз Талант Мамытовго жолуңуз, Жогорку Кеңеш төрагасына. Ал жерде конституциялык кеңешме бар, ошолор менен кошуп талкуулап киргизиңиз дейт. Мен айттым, Садыр иним, аякта 90дон ашык мүчөлөр конституциялык кеңешмеге кириптир. Мен жалгызмын, мен сунушум баары колдобойт алар деп туруп, анан барган жокмун конституциялык кеңешмеге. Но пикирими ачык эле айтып аттым. КТРКдан, башка телеканалдардан айтып аттым. Мына эми ошол сөзгө кайтсак, эч кандай министрлик кабинети болуш керек эмес эле. Президент өкмөттүн башчысына туруп, өзү өкмөт башчысы болуш керек эле. Анткени мен көрүп атабыз, Акылбек Жапаров башкаларды коюп атты премьер-министрликке. Анан кийин эле кайралап ишти алып атты. Акаевден, Бакиевден, Атамбаевден башка президенттер эч айырмасы болбой калды. Ким күнөөлүү? Өкмөт башчысы күнөөлүү, президент күнөөлүү эмес деп. То есть бул идея ишке ашкан жок. Ошондон башында конституциялык хата кеткен. Ошондон азыр деле айтат элем мен. Ушул маселени конституцияда оңдоп туруп, президент өзү өкмөттүн башчысына туруп, калган бүт өкмөт мүчөлөрү баш ийиш керек эле. Ал эмне болду азыр? Президент өзүнчө үстүнөн туруп калды, бүт бийликтин үстүнөн. Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Камшек Ташиев УКМКнын төрагасы болуп туруп, ал да күчтүк команданы түзүп алды. Көп нерсени, көп эмес, басым көп нерсени УКМК чечип калды. Ага орун басарына керек болсо министр кабинет төрагасы унча албай калды. Анткени Камшек Ташиев баарын жүрөгүн түшүрүп алган. Мен жакшы сөз айтам, мен жаман сөз айтпайм. Мен да акка чомусмен болуш дегенде бир нерсеге башым тыгат элем. Анткени оңдойм деген адам бир нерсе башын тыгат. Камшек Ташиев башын тыккан бир нерсе оңдойм деп туруп. Но бирок президент республикада президенттен башка күчтүү инсан болбош керек. Мына Американы карап көргүлө. Эң күчтүү ким аты аталат? Трамптыкы. Францияны алып көргүлө. Ким аты аталат? Президент Макрондун аты аталат. Любой президент республиканы алсаңар ошондой. Ошондуктан бул катаны оңдош керек. Корксо барды, президенттен коркуш керек. УКМКнын төрагасы эмес, президенттен коркуш керек, Садыр Жапаровдон коркуш керек. Анан кийинки маселе бул аткаруу бийликтин структурасы боюнча. Экинчи нерсе кадр маселеси. Буну да ачык айтып жүрдүм. Акылбек Жапаровду койгонду да айттым, туура эмес болду. Башка назначениялар карап туруп да айтып аттым. Эми президент өзү мойнуна алып атат. Жаш кадр коюн десем, кадр саясаты бизде аксайт экен, таппай калып атам дейт. Бул президент мойнуна алып аткан сөзү. Анан бир клан бар. Садыр Жапаров кирип, Камшек Таш кирип, мынаны кой, мына жакшы, мына жерде мына биздин улуубуз болот деп
жинді болса да өз күн қоя берсе түрте беришти. Анан көбү камалып жүрөт, көбү чет өлкөгө качып жүрөт. Көбү ишти аткара албай атсап кетип атат, же иштен түшүрүлүп атат. Ошондуктан кадр саясатты оңдош керек. Мен Садыр Жапаровго сунуш кылган элем, дагы жыл сунуш кылам. Керек болсо ай бир районго, ай бир шаарга барып, мына мен силердин балдарыңар менен кыздарым менен иштешим керек. Өзүңөр айткылачы, кайсы уулуңар кыйын, кайсы кызыңар кыйын, ошону бергиле, мен иштейин деп туруп. Жалпы элден сураш керек. Кландан эмес, мафиядан эмес, урурлардан эмес. Жалпы район тургундарын, шаар тургундарынан сураш керек. Анда жолу ачык встреча кылып атат, президент бул да ошо встречалардын бири болот. А мына кокусунан келген кадрлар көрүп атабыз. Канча камалып атат коррупция боюнча. Кайра эле жан коюлган адамдар кайра урлук кылып, коррупция казынага колун алып, мамлекеттин акчасын, элдин акчасын урдап атат. Кайра камалып атат, кайра койсок башканы кайра алды урдап атат, камалып атат, качып кетип атат чет өлкөгө. Мына Шадиев Аскарга окшоп Америкада жүрөт же башкалар. Түрмөдө отурушат. Жашкаттар келсин дейт, жаштардын канчасы түрмөдө отурат, канчасы качып жүрөт азыр. Кеп жашта эмес, кеп тазалыкта, имандуулукта, анан мамлекетчилдикте. Бир гана чиновник эмес, атка минер эмес, мамлекетчил болуш керек ал, мамлекетти ойлош керек. Бул экинчи нерсе. Үчүнчү нерсе, ханды хан кылган вазирлер дейт. Мен бул жөндө да бир нече жолу кайрылдым Садыр инеме. Айланаңды тазала, айланыңды тазала. Ким гана кирип алган жок ал жака. Мурда мамлекет кызматта иштебегендер, кокусунан отургандар, же теңирчилер башчы арам ой менен келип алгандар, же жөн ушул өзүнүн маселе чече тургандар келип алган. Мына көбүн тазалады. Бирок андайлар дагы деле бар. Дагы эле келишет алар. Ошон үчүн айткан элем, айланыңарды бир тазалагыла деп. Камчыбек Ташиевке айтканмын, Садыр Жапаровго айтканмын. Эмне үчүн мына азырда айтып атам мен? Мына азыркы экөө наразылашкандын себебинин бири Камилат Алиева жогорку кеңеште да айтты. Бул айланасы шүмшүктөрдөн болсо, шупкалардан болсо, эч качан президентти, өкмөттү жакшы этпейт алар. Ошон үчүн дагы бир жолу кайрылып атам, айланаңарды тазалагыла. Ханды хан кылган вазирлер таза болсун, насачылар таза болсун. Менин бир эле максатым бар. Экидө урушса, ортодо жөнөкөй адамдар, карапайымдар кырылып калбасын. Бул заманда өтөт, бул доордо өтөт. Кызыкандуулук бул эң жаман кеңешчи. Мүмкүн азыр бул тыныбы керек. Садыр Жапаров айтып атпайбы? Дос боюнча калабыз, бирок мамлекеттик кызматта Камчыбек Ташиев азыр отурбайт деп туруп. Мен да айтат элем, бул убакыт өтөт. Кудай буйруса, салыштырууда бардык нерсе билинет. Мына салыштырууда биз билип атпайбызбы, кайсы президент жакшы иштеди деп. Мына Садыр Жапаровдун кылган иштерин карасак, мурда президентке караганда эбегейсиз бийик аткарылган иштер, жакшы аткарылган иштер. Эми Садыр Жапаров да Камчы Ташиевсиз иштеп көрсүн. Салыштырууда билинет. Анан кийин жарым жыл өтөбү, бир жыл өтөбү, кайра чакырышы мүмкүн. Кой Камчыбек досум, келгин. Сага окшоп булар иштей албайт экен деп туруп. Ошондуктан айланысы тазалаш керек. И төртүнчү нерсе, мен кайрылат элем ушул Садырдын командасындагы, Камчыбек командасындагыларга. Ушунча байып атасыңар. Эскиден кыргыздын сөзү бар. Бай байга жетем, бай айга жетем деп туруп. Болду да. 5 манжаңарды оозуңар тыгып албай, кичине президентти ойлогула, Камчыбек Ташиевти ойлогула. Айланасы бүт байып кеттиңер. Айланасы эмес, о алыскы билиш таныштар да байып кетти менин ушун билишим боюнча. Болду да. Андан көрө мамлекет үчүн иштегиле, жетекчиңердин, президенттин имиджи үчүн иштегиле, элдин көңүлү үчүн иштегиле, абройлуу болгула. Алла Таала ушунча мүмкүнчүлүк берди мурда президенттерге, жетекчилерге. Алар бул шансты колдонгон жок. Ич болсо ушул жетекчилер шансты колдонушсун, тоскоолдук бербей, тескерисинче жардам берели. Баарыңарга ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух.